Bismillahirrahmanirrahim. Kurmandık деген emne? Kurmandık arap dilindegi kurban деген сөздөн чыккан. Маниси боюнча жакындоо, жан тартуу дегендик. Башкача айтканда, Аллах Таалага берилүүгө, жакындоого себепкер болуучу нерсе. Ал эми шариаттуулусу курмандык Аллах Тааланын ыраазылыгын үмүт кылып, ибадат ниети менен белгилүү шарттарга толгон жандыкты эржесине ылайык мууздоо. Кур'ан-ы Керимде курмандык Hazreti Adam aleyhissalam'ın iki oğlunun Allah Teala'ga kurmandık arnagandan baştalat. Bir oğlunun kurmandığı kabul bolup, ikincisinin kurmandığı kabul bolbogonu aytılgan. Kurbandık Allah Teala'nın razılığına жетүү жолундагы эрдиктин, өзүн арноонун жана баш ийүүнүн белгиси. Бул баш ийүү менен өзүн арноо Hazreti Ибрахим жана уулу Исмаилдер аркылуу символдошкон. Kurmandık çalуунун пайдалары. Kurmandık çalуу Аллах Таалага болгон баш ийүүнүн асыл рухун жетилтет. Муну менен инсан Аллах Таалага кулчулук кылуунун чыныгы маанисин арзыйт да, шүгүрчүлүк келтирүү милдетин жүзөгө ашырууга жан үрөйт. Аллах Таалага жакынчылык менен ынтаа коюп, курмандык çalуу аркылуу ого өтер жакынdoogу өбөлгө түзүлөт. Курмандыктын өзгөчө коомдук турмуш алакаларында маңыздуу пайдалары бар. Курмандык коомчулук арасындагы боордоштук, көмөктөштүк, башкалар үчүн жан күйдүрүп, рухун алга сүрүп өнүктүрөт. Жалпыга адилеттүүлүк жасалуусуна түрткү берет. Эт сатып алууга дарамети жетпеген кедей же анда-санда бир эт жеген адамдар үчүн курмандыктын кандай берекеттүүлүгүн анык көрө алабыз. Курмандык байларды мал-мүлкүн Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн сарптоого көндүрөт. Ич-ара кол кабыш кылып, жардамдашууга үндөп, мунун терең кубанычына, рахатына жан дүйнөнү эритет. Муну менен байларды зыкымдык тартынан айыктырып, дүйнөлүк жеке кызыкчылыктын туткунунан куткарат. Курмандык бай менен кедейдин шүгүр келтирүү ыкмасы болгон сыяктуу эле, коомдо бир туугандыкты, жардамдашууну жана бирин-бири колдоону пайда кылат. Жакыр адамдар курмандыктан келген шыбагадан улам, дүйнөдөгү ырыскы шыбаганын таратылуу маселеси жөнүндөгү терс көз караш менен кекчилдиктен өзүн куткарат жана өзү чогуу жашап жүргөн калайык жагынан көз жазымда калтырылбаганын сезет. Жогоркулар менен бирге эле Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн чалынган курмандыкка көптөгөн сооптор убадаланган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: эч бир адам курман айт күнү курмандык чалып кан агызуудан дагы жакшы башка иш менен Аллах Таалага ынтаа кое албас. Мууздалган мал кыямат күнү мүйүздөрү, туяктары, жүндөрү менен келет. Курмандыктын каны жерге тамы электе Аллах Тааланын алдында бийик мартабага арзыйт. Андыктан жайдары көңүл менен курмандык чалгыла. Курмандык чалуунун сообун сураган бир сахабага жооп катырып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: курмандыктын ар бир түгү үчүн бир сооп бар. Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн чалынган курмандык акыретте өтө кыйын болуучу Сират көпүрөсүндө өз ээси үчүн бир унаа катары кызмат өтөйт. Мусулмандар айт күндөрү бири-бирин куттукташып, айтташып, бири-бирине зыярат кылышат. Барган жерлеринен түркүн даамдары татышып, шариятка шайкеш келген майрамдык маанайда шаң салтанатта өткөрүшү керек. Айт күндөрү ак жолдун алкагында ар кандай майрамдык иш-чараларды, оюн зоокторду өткөрүүгө шарият жол берет. Бул жерде айта кетчү нерсе, калай калкыбыздын арасында айт күнү 7 үйдү кыдыруу керек деген сөз кеңири жайылып кеткен. Ал эми ислам дининде айт күнү мынча же түкүнчө үйдү кыдыруу керек деген түшүнүк дагы, буйрук дагы жок. Жогоруда айтылган сөз балким айт күнү мусулмандар көптөгөн үйлөрдү кыдырып, алардын ал жайын сурап, майрамдалбай калган үй бүлөлөргө колдон келишинче майрамдык маанай тартуулашсын деген түшүнүктөн келип чыккандыр. Айт күндөрү эрте туруп айтка даярдануу, таза жана жакшы кийим кийүү, гусул алуу, тиш тазалоо, жыпар жуттуу мушк атырларды колдонуу, ачык көңүл, көтөрүңкү майрамда жүрүү, таң эрте ач карын айт намазынан кийин союла турган курмандыктын этинен жеш, ал күндөрү кудурети жетишинче көп садага берүү жакшы сооптуу амалдардан болуп эсептелет. Кадырлуу мусулман бир туугандар, курман айт майрамы ар бир мусулмандын жан дүйнөсүн тазартып, ыйманга, сабырдуулукка, кечиримдүүлүккө, кеңпейилдүүлүккө, ынтымакка үндөгөнү талашсыз. Бул майрамдын келишин мусулмандар ар дайым чыдамсыздык менен, кубаныч илгери үмүт менен тосуп алышат. Бул күндөрү дос досын кечирип, араздашкандары жарашып, бири-бирибизге белек беришип, кадыр көңүл табыша турган күн. Белек берүү менен жакшы сезимдер артып, туугандыгыбыз, жакындыгыбыз бекемделе турган күн. Жүрөк жылыткан сөзүңүз жана жылуу жылмаюңуз менен өзгөлөрдү бакытка бөлөй турган күн. Бардык жакшылыктын башаты болгон дуба тилектер кабыл боло турган күн.
ооба, бул дал ушундай майрам. Кыргызстанда дагы Курбан айт майрамы жылдан жылга кулачын кенен жайып, мусулмандар арасында зор кубаныч менен майрамдалууда. Айтыңыздар маарик болсун, урматтуу мусулман бир туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.